وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا بعد. 17-ci adepке келгенбиз. Бул жакта деле ошол жанагы улууларды урматтоо туурасындагы негизи адептин уланысы деп койсок болот. Улуулардын ичинен жаш жактан улуу болушу мүмкүн, же болбосо илим жактан, же болбосо кадыр барк ошого окшогон бир сыпаттардын негизинде ошонун себебинен улуу болгон адамдарды урматтоо туурасында болот. Айтып атат 18-ci адепте Шейх Абдул Фатах Абу Гуда рахимахуллах: "Qaddimil kabira wa zal fadli fi diyafati wa takrim." Эми эгерде ошол улуу адамдар, биз кече күнү жана улуу адамдардын жанында басып жүрө турган болсоң, каякта басыш керек, кантип басыш керек, ошолорду айтканбыз. Эми бул жакта айтып атат, эгерде сен улуу ушундай бир адамдарды бир неме кылып кыла турган болсоң, сыйлагың келе турган болсо, же болбосо коноктогуң келе турган болсо, үйүңө конокко чакыра турган болсоң, анда ошол эң биринчи улууларды, ошондой адамдарды жана кадыр барктын ээси болгон адамдарды алдын кой дейт. Биринчи ошолорду сыйлап башта дейт. Фабда бихи кабла гайрихи. Мына ошолорду биринчи баштап сыйла, башкаларды баштап, анан кийин бул жакта неме кылма дейт. Сумма ман аля яминихи фил маджлис. Демек мындай деп атат. Эгерде бир маджлисте мейли төрүндө болобу, маджлистин бер жагында болобу, эгерде улуу, сыйлуу адам, иримдүү адам бер жагына отуруп кала турган болсо, ошондон баштайсың дагы, анан ошонун оң жагынан кетесиң кийинки экинчи тарап. Бирок биринчи баштап атканда эмне кылат экенсиң? Ошол улуу адамдан баштайт экенсиң да. Түшүндүңбү? Сумма ман аля яминихи, сумма биман аля яминихи фил маджлис. Маджлисте ошол жанагы ошол улуу адамдын, кадыр барктуу адамдын жанында, оң жагында отурган адамды кийин ошентип сыйлап кетесиң. Амалан ва тибан суннати наби саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө эрчип ушундай кыласың. Ва далилу залика, мунун далили барбы? Айтып атат, бар. Идафатан илал хадисайни ас-сабиқайни. Буга чейинки жана хадис, могу эки хадис менен биргеликте, анан биякта астында да окуялар бар. Кайсы хадис? Каббир деген. Улууларды алдын кой, биринчи кой. Ва лейса минна ман лам юқир кабирана. Улууларыбызды ошол сыйлабаган адамдар не деп атат? Ошол эки хадис, биз буга чейинки ушул эки хадисти өткөнбүз да. Ушул эки хадистен эмне кылат экен? Ошол улууларды сыйлаш керек экен, улуулардын өз ордуна коюш керек экен деп, ошол менен биргеликте дагы бул жакта бир нече окуяларды айтып берет бүгүнкү сабакта. Эми бул жакта карасаңыздар, валайса минна ман лам юқир кабирана. Ошол улууларыбызды сыйлабаган адамдар бизден эмес деп атат. Ошонун биринчи хамишинде айтып атат: "Юлахаз анна набий саллаллаху алейхи ва саллям ахбара анил мухилли би адаби тавқирил кабири ва ма закараху ба'даху фил хадис би аннаху манфиюн ан жамаатил муслимин." Демек эмне деп атат? Ошол жанагы улууларды сыйлоо адебинен кур калган адам, сыйлабай койгон адам. Ошол хадисте айтылып атат, жана башка да хадистеге келип аткан адамдарга эмне деп атат? Сыйлабаган адамдарды манфиюн би аннал мухил манфиюн анил жамаатил муслимин. Ошол адепти аткарбаган адам эмне деп атат? Мусулмандардын жамаатынан четтелип калган деп кабар берип атат дейт. Эмне деп? Лейса минна ман лам юқир кабирана ва ярхам сагирана ва яриф ли алимина хаккаху ва ма зака. Бул ошентип нафи кылган жок, нафи кылып, бул бизден эмес деп койду. Ошентип нафи кылганы эмне себептен болуп атат десе айтып атат, ушул адеп وما ذاك إلا لأهمية وجود هذا الأدب في حياة الناس وتعاملهم ومعاشرتهم. Ушул адеп дейт, ушул адептин адамдардын жашоосунда, кылып аткан мамилелеринде, бири-бири менен болгон карым катнаштарында бул ушул адептин ушунчалык орду чоң экендиги баса белгилеп, ошол нерсени не кылып атат? Ошондуктан айтып атат мен деп, орду чоң болгондуктан бул бизден эмес деп дагы мындай күчөйтүп айтып атат да. Анан айтып атат: "Вали аннал экинчи себеби, вали аннал ихлала бихи мухалифун лил фитрати." Ошол улуу адепти бузуу, ошону аткарбай коюу, бул адамдын таза табиятына карама каршы келет дейт. Адамдын таза табияты, мейли илим албаса деле, хадис укпаса деле, жок дегенде эмне кылыш керек дейт? Ошоларды ошондой урматташ керек эле дейт. وينشأ عنه الجفاء والكراهية والإحن في الصدور. Мына ушунун негизинде эгерде бир адам улууларды урматтабай кое турган болсо, ортолорунда эмне келип чыгат дейт? Бири-бирине болгон жаман көрүү, жек көрүү,
ошондой жаман сыпаттар пайда болуп баштайт дейт. Демек бул адептин орду динибизде негизи эле адамзаттын немесине, мамилесине өтө чоң дегенди айткысы келип атат. روى مسلم رحمه الله في صحيحه في باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. Ушул бапта тамак жөөнүн адеби, суу ичүүнүн адеби, ошого окшогон жана ошолорго тиешелүү болгон өкүмдөргө тиешелүү болгон бапта мындай деп айтып атат. Ан Хузайфа ibn al-Yamani radiyallahu anhu. Хузайфа ibn al-Yamanдан айтып атат. Qala kunna idha du'ina ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ila ta'amin. Пайгамбар саллаллаху алейхи менен бир жака тамакка биз немеге конокко чакырып кыла турган болсок, лам нада айдияна хатта ябдаа Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам фаядаа ядаху дейт. Биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо колун коюп биринчи тамактан алып баштаганга чейин биз тамакка колубузду неметпейт элек дейт. Сунбайт элек дейт. Демек биринчи пайгамбарыбыз баштап берет эле, анан неме кылабыз. Эми бул деген бул адепте мындай карап көрсөңүз, bizde деле бар, Кудайга шүгүр. Кана сиз баштаңыз деп улууларды неметип туруп, адам баштагандан кийин анан кичүүлөр ошентип баштап кетишет да. Бул дагы демек не кылып атат? Адепти, адепке амал кылгандык болуп атат. Вaqad aqada al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi kitabihi Riyad as-Salihin, Riyad as-Salihin деген китебинде baban khasan fi hada al-mawdu'i. Ушул тема туурасында өзгөчө бир бапты, теманы не кылып кеткен? Атайын жазып кеткен. Wa awrada fihi. Ошол бапта طائفة كبيرة من الأحاديث көптөгөн бир нече хадистерди алып келген. Ахтасыру хуна ala zikri aktariha. Эми ушул азыр бул китебибизде Min Adab al-Islam деген китебибизде ошолордун бир көпчүлүгүн айтып кетели ушул тема туурасындагы келген хадистерди. Wa anwanahu анан ошол бапка мындай деп тема койгон дейт. Не деп? بقوله باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم дейт. Не туурасында тема экен дейт? Алымдарды, эң биринчи алымдарды. Демек бул нерседен карасаңыз, бул жакта да келип айтат. Улуу адам, жашы улуу адамды неме кылыш керекпи, же илимдүү адамды неме кылыш керекпи дегенде, бул ошого да ишарат болуп кетип атат. Эмне дейт? Биринчи илимдүү адамдарды неме кылыш керек дейт? Урматтап, ошолорду алдыңга коюш керек. Төргө узатып турган болсо, эми бул негизи биз кээде бир аз неме болуп калышы мүмкүн. Бирок негизи ошол экен да. Жана имам Шафии рахимахуллах айткандай эле, "Ва сугирул qawmi idha kana aliman кабирун ида руддат илейхи махафил." Ошол адам бир неме уруунун ичиндеги бир жаш адам илимдүү болсо деле дейт. Илимдүү, бирок жаш болсо деле дейт. Бул улуу кадыр бартуу сыйлуу болуп эсептелет дейт. Ва инна кабирал qawmi la ilma indahu. Эми ошол жанагы ошол коомдун ичинде жаш улуу адамдар бирок илими жок боло турган болсо, ал согирун дейт да, ал кичинекей болуп калат дейт. Демек бул дагы ошол нерсеге ишарат болуп атат. Демек алымдарды сыйлоо жана улуу адамдарды, жаш улуу адамдарды ва ахлил фадли жакшы сыпаттын ээлери болгон адамдар, кадыр барктын ээси болгон адамдар, берешин адамдар, мисалы үчүн кандай жумшак адамдар, колу ачык адамдар да ошого окшогон адамдарга пайдасы тийген адамдар. Ва тaqdimihim ala ghayrihim, анан ошолорду башкалардан алдын коюшубуз керек экен. Ошолорду биринчи башкаларга караганда биринчи сыйлашыбыз керек экен. Oroфай majalisим, алардын дагы эмне кылышыбыз керек экен? Ошондой мажлистерин бийик кылышыбыз керек экен. Сыйлап ошолорду эме кылышыбыз керек экен. Ва изхари мартабатихим, эгерде биз ошол мажалистерин отурган жерлерин сыйлуу кылып неме кыла турган болсок, анда биз алардын дагы мартабасын, даражасын көрсөткөн болобуз дейт. Эми бул жакта шейх قال العلامة ابن علان رحمه الله في دليل الفالحين رياض الصالحين نما شرحنا ندي تعليقا على هذا العنوان الذي عنون به الإمام النووي هذا الباب ندوت бул ушул бапка ушундай тема койду да имам Навави. Ошо имам Нававидин кылган темасына анан шарттап мындай деп келип атат дейт. Ма яли тавқирул улама, ай тавқирул улама деген мааниси эмне дейт? Ай таъзимухум, алымдарды не кылыш керек экен? Урматташ керек. Аларга тазим көрсөтүш керек экен. Ва иллам якуну мин зависин, жаштары кичинекей болсо деле, жаштары улуу болбосо деле, бирок илимдүү, кичинекейби, илимдүү, демек ошолорду биринчи коюшубуз керек экен. Wal kibar ay fi sinni wa in lam yakunu ahla ilm. Анан илими жок болгон улуу аксакалдарды не кылыш керек экен? Экинчи орунда ошолорду сыйлаш керек дейт. Wa ahli al-fadli min al-karami wal muru'ati wash shaja'ati wa ghayriha min khisal al-kamal. Жана ошондой эле ошол ардак ээлери, кадыр барк ээлери болгон адамдар, берешин адамдар, мындай муруат деген адамгерчиликтүү болгон адамдар болот кээде. Эркек деп коет го, чыныгы эркектер. Минал му'минина rijалум садaqу ма ахадуллаху алейх. Мынакей чыныгы рижалдар ким болот? Содик болгондор. Содиктер мынакей рижалдар болот да.
Анан не дейт? Ваш-шажаати, батыр адамдар, акыйкатты тайманбастан айткан адамдар. Согуш талаасында болсун, же болбосо акыйкатты айта турган жерде болсун. Ва гайриха мин хисал камал, жана ошого окшогон башка дагы ошол улуулук сыпаттарга ээ болгон адамдарды аллати татафадалу биха rijal, адамдардын не кылат? Ушул аркылуу сыпаттар аркылуу даражасы айырмаланат да. Демек, кайсы бир адам ошондой бир сыпатка ээ болсо, ошону алдын коёсуң деп атат. Ва тaqdimihim ala ghayrihim mimman lam yakunu kadhalika. Жана ошондой эле буларга окшоо болгон адамдарга караганда буларды биринчи сыйлашыбыз керек экен дейт. ورفع مجالسهم وإن كانوا هم ينبغي لهم ألا يطلبوا رفعها تواضعا واتباعا لحديث كان صلى الله عليه وسلم يجلس حيث ينتهي به المجلس. Демек, бул не деп атат? Алардын дагы ошол бир алдыга өткөрүшүбүз керек. Рафа мажалисим деген мааниси алдыга өткөрүш керек болуп атат да. Бир жакка эгер келип кала турган болсо, төргө өткөрүш керек болуп атат. Болбосо эми негизи чын-чынында келгенде, мындай келгенде, ал адамдар мен төргө өтөйүн деген нерсени талап кылбаш керек дейт. Адепке алар үчүн дагы адеп эки тараптан болуп атат да. Келген адам ал нерсени талап кылбаш керек. Өзү мен төргө өтөйүн деп. Бирок болбой бул жакта турган адамдар адепти көрсөтүп эме кыла турган болсо, анда чыгарса болот да. Демек, бул жактан адеби эмне болуп атат? Аларды төргө өткөрүш керек. А тиги өзү талап кылбаш керек болуп атат төрдө. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не кылат эле? Ошол кайсы жерге бир жыйынга барып кала турган болсо, кайсы жерде бош орун боло турган болсо, ошол жерде отурмак дейт. Те алдыга өтүп кетпейт эле дейт. Эми бул нерсени өзү талап кылып неме кылган эмес. Бул нерсени атайын бизге адеп катары көрсөтүп атат. Бирок бүгүнкү күндө кээ бир адамдар мисалы үчүн ошол жерде турган адам эмелер, мисалы шакирттер болсун, же болбосо немелер болсун, чоң шейхтерди, улуу адамдарды, мартабалуу адамдарды алдыга чыгара турган болсо, өзү талап кылбаса чыгара берсе болот. Түшүнүктүбү? Эми бул жакта айтып атат. Ва захиру ta'birihi wa izharu martabatihim ada'an li haqqi zil haqqi. Анан алардын мартабасын бийик кылышыбыз керек, көрсөтүшүбүз керек. Эмне үчүн? Акылуу адамдарды, акыл ээси, акы ээси болгон адамдардын акысын адаш үчүн, аткарыш үчүн. Анан бул ошол Имам Нававийдин айткан сөзүн эмне дейт? Аннахум инда ижтимаихим юраттабуна би тартибихим фи зикр. Демек, ушул нерсени айтып атат. Демек, булардын бардыгы илимдүү адам, илимдүү жаш, илими азыраак болгон улуу аксакал. Дагы ким? Дагы бул жакта келген ахлил фадлдар чогулуп кала турган болсо, биринчи кимди неме кылабыз деген маселе. Кимди алдын коебуз? Кимди биринчи сыйлап баштайбыз? Кимге биринчи устукан тартабыз? Кимди биринчи төргө узатабыз, мисалы? Десе, не деп атат? Ан юраттабуна би тартибихим фи зикри дейт. Демек, не деп атат? Бул жакта кантип келген болсо, ошондой тартип менен кетесиз дейт. Биринчи алымдар, анан аксакалдар, анан берешен адамгерчилик адамдар. Файqaddamu zul ilmi ala zissin. Демек, илимдүү адамды биринчи коет экенбиз аксакалга караганда. Ва ху ala man ba'dahu, кийин аксакал кийинкилерге. Ва махаллу hada at-tartib idha lam yujad al-wali bi mahalli wilayati. Эми ушул тартипке амал кылсаңыз болот. Качан? Эгерде ошол жерде жыйында ошол аймактын башчысы, губернатору жок боло турган болсо. Бүгүнкү сөздүн эмесин айта турган болсок, губернатору жок болсо, демек ошондо анда биринчи илимдүүнү коебуз. Ва илля, эгерде губернатор бар болуп кала турган болсо, эмне дейт? Файqaddamu hatta ala al-aqra'i wal afqahi. Илимдүү адамдан да биринчи ошол нерсени коюшубуз керек дейт. Ва ин кана гайру аслаха минху. Башка адамдар буга караганда таквада эле болсо деле дейт, илимдүү болсо деле дейт, биринчи тигини коебуз. Эмне үчүн дейт? Яна хакка фиха лаху, анткени бул жакта бул ошол жердин мындан ачканда эме дейт го? Айыл аксак жок, мисалы үчүн үйдүн ээси өзү неме болуш керек да. Үйдүн ээси болгондон кийин ага бир укук берилет. Демек, бул деле өзүнүн үйүндө жүргөндөй сыяктуу болуп эсептелип калат да. Түшүнүктүбү? Демек, ошол нерсени биринчи неме кылышыбыз керек дейт. Эми караңыздар. Демек, Имам Навави рахмехуллах ушул Риядус Солихин китебинде ушул теманы коюп туруп, анан мындай деп айтып атат. Аяттын башында, теманын башында не дейт? Астагфиру билlah, кала Аллаху таала: "Кул хал ястави аллазина я'ламуна вал лазина ла я'ламун, иннама ятазаккару улул албаб." Илимдүүлөр менен, илим алган пайдалуу илим алып, ошол нерсеге амал кылгандар менен амал кылбагандар, илим албагандар бир боло алабы десе, жок, бир боло албайт дейт. عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال وشلايت وتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. Demek ошол адамдарга имамчылыкка ким өтөт экен? Куранды көбүрөөк жаттаганбы же көбүрөөк түшүнгөнбү? Көбүрөөк түшүнгөн, Анткени ал убакта эмне болгон? Ошол убакта Aqra'uhum, Куранды көбүрөөк окуган, көп билген адамдар
ошо маанисин дагы толук билишкен да. Түшүндүңбү? Демек, эгерде мындай болуп кала турган болсо, эгерде бир адам илимдүү адам, мисалы үчүн бир пара жаттаган, же болбосо ашып кетсе 10 сүрө, зам сүрөсүн жаттаган, бирок илимдүү, машалла. Немелерге чейин ичип койгон, хидая немелерди окуп койгон катуу. Бирөө карике катуу окуйт. Кимди өткөзөбүз десе, муну өткөзөбүз. Түшүндүңбү? Анткени бул жакта акро дегенден максат аалам деген болгон. Ошол намаздын өкүмдөрүн жакшы билген адамдар. Бул жакта астына турат. قال ابن علان قوله يا أم القوم هذه جملة خبرية لفظا طلبية معنى أي إنشائية معنى дегенде. Түшүнүптүр? Ай ли уммахум, ошолар өтсүн деп атат, ошол. وليس المراد بها الإخبار المحض يعني هي أمر وتكليف. Бул жерде жөнүн гана кабар берип коюп эмес, ошол нерсеге Пайгамбар саллаллаху алейхи бизди буйруп атат. Ошолорду өткөргүлө деп атат да. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. Эми бардыгы эмне кылат экен? Бардыгы ошол жанагы Кур'ан-ы Каримдин маанилерин толук неме жаттаганы менен бирдикте маанилерин билген адамдар экен. Андай болсо эмне кылабыз? Андан кийинки мартаба эмне болуш керек экен? Хадисти жакшы билген адамдар, сүннөттү жакшы билген адамдар экен. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. кийинки эмеде боло турган болсо, ким биринчи хижрат кылган? فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. кийин жаш улууга кетет экен. Ошентип кетет. Равах Муслим. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لياليني منكم أولو الأحلام والنهى. Менин жаныма, Пайгамбар саллаллаху алейхи имамчылыкка чыкканда айтат эмне деп? Менин жаныма ушул артымда жакын турган адамдар эмне болсун дейт? Ошол акыл ээлери болсун, илимдүүлөр болсун деп атат да. Ошондуктан дайыма эмне кылат? Өзү намазда дагы артка турган адамдар эмне кылат? Мындай Куранды жакшы жаттаган ошондой адамдар эме кылат да, дукма бериш үчүн келе адашып кетсе. Бирде 2-3 турат. Айли яқруб минни фи салати ал-уқала ахлул хилми вал фадл. Ошондой адамдар турсун. Ва фи хадал хадис тaqdimul afdali fal afdali ila al-imam. Демек, улам сайын даражага жараша имамга не кылыш керек экен? Ошолорду алдын коюшубуз керек экен. Лианна аула бил икрам. Демек, бул имамчылык, бул икрам болуп атат. Анын жанында турган адам дагы бул кандай икрамдын ээси болуп атат да. Демек, ошонун жанында турган адам дагы кадыр бар болсун. Ва лианнаху юнаббиху имама иза саха. Жана ошондой экинчи себеби эмне болуп атат? Имам эгерде адашып кете турган болсо, ага лукма берет. Ва ла яхтассу хада тaqdim bis-сала. Анан бул тaqdim, ошентип биринчи имам коюп, анын артынан жана илимдүүлөрдү коюу, бул намазга гана тиешелүү болбойт дейт. Эмне дейт? Бали суннату тaqdim ахлил фадли фи кулли majma'in ila al-imami aw kabiril majlis. Демек, кайсыл жыйын болбосун, ошол жердин жыйындын башчысы боло турган болсо, жыйындын жанында илимдүүлөрдү коюшубуз керек дейт. Бир башчысы болот, мисалы үчүн губернатор боло турган болсо, губернатордун жанында эмнелер болуш керек экен? Илимдүүлөр болсун дейт. Çünkü ilimdүүлөр болсун. Ка мажалисил илм, мисалы үчүн илим мажлисинде боло турган болсо дагы илимдүүлөр эмне кылсын дейт? Алдыга отурсун дейт. Мисалы үчүн жанагы Шейх Али Жума, Шейх Хасан Шафии, хафизахумуллах. Булар Алла Таала өмүрүнө, илимине береке берсин иншалла. Бир видеосун көрүп калдыңыздарбы? Шейх Али Жума сабак өтүп атат. Шейх Хасан Шафии жанында отуруп алган. Атайын өзгөчө, ага өзгөчө стол коюп коюшкан да. Анан ушунчалык жөнөкөйлүгү субханалла болбосо Шейх Хасан Шафии Шейх Али Жумадан канча бир 20 жашка чейин деле улуу болуш керек. Бирок жанында сабак алып отурат. Маулана муну кайра кайталап коюңузчу дейт. Дагы кайра. Тамам, маши деп теги кайталап берип коет. Теги болсо мен жазып алайын дейт да, субханалла. Ошол жашта 90 азыр 95 жаштабы ушундай. 90-85 жашындагы алган эмелери да. Ушунчалык. Эми ошол жерде эмне болуп атат? Ошондой улуу адамдарды өзүнүн жанына отургузуп алган. كمجالس العلم والقضاء مثال شنو اشول صوت مجلسي ولا ترمسا والذكر ذكر المجلسي والتدريس سواق بري والافتاء واستماع حديثه ونحوها وشغل مجلس ده ويكون الناس فيها على مراتهم في العلم والدين والعقل والشرف والسين والكفاية في ذلك الباب. Demek adamların ошол жерде мажлисте орду эмнеге жараша болот экен? Кадыр баркына жараша болот экен. Илимине, таквалыгына, акылына, шарафына, жашына, анан ошондой эле ошол кайсы мажлисте боло турмусу ошол мажлисте мунун орду кандай темада, мисалы үчүн соттук мажлис боло турмусу, сот жактан башкаларга кандай маалымат барбы? Анда ошолорду алдыраак коюш керек мындай. Вала хадису мутаадидатун ала хада qalahu Ibn Allan. Wallahu a'lam bis-sawab wa ilayhi marji'ul ma'ab.